жакшылыктарды жакшылыкка үндөп, билимге үндөп. Өлкөнүн билим берүүсүнө эмгек сиңирген кызматкер кыргыз тесттин түптөөчүсү Батма Болоталиевна Топоева-Ставинская Ош мамлекеттик университетине келип, кыргыз тилин санариптик окутуу боюнча жаңы платформа менен тааныштырды. Ал белгилегендей, платформага Google аркылуу санариптик окутуу.kg дареги менен кирүүгө болот. Бул система мектеп окуучуларынан тартып, студенттерге чейин колдонууга ылайыкталып, кыргыз тилин заман талабына ылайык үйрөнүүгө мүмкүндүк берет. Бул санариптик окутуу платформасы мындай универсалдуу десем болот. Биринчиден, албетте, мугалимдер өзүнүн ошол аудиториясына жараша а бир деңгээлиндеги окутууну жүргүзө берет. Иш-чаранын жүрүшүндө катышуучулар платформанын мүмкүнчүлүктөрү менен таанышты. Платформада кыргыз, орус, англис, түрк жана кытай тилдеринде сөздөрдүн мааниси, аудио үлгүлөр жана грамматикалык көнүгүүлөр камтылган. Ошондой эле окуу материалдары, тесттер, көнүгүүлөр жана башка билим берүү ресурстары сунушталат. Бүгүн ушундай бир өзгөчө тарыхый окуя болуп отурат. Анткени биз көптөн бери күткөн кыргыз тилин санариптик форматта аткаруу, окутуу, кыргыз тестке кантип даярдануу керек. Бүгүн эң актуалдуу болгон жетекчилерден баштап эң төмөнгү катмардагы студенттерге чейин кыргыз тесттен өтүү зарыл, милдеттүү, кыргыз тилин кантип үйрөнөбүз деген өтө чоң бир комплекстүү маселе ушул Батма Болоталиевнанын бүгүнкү баяндамасына берилди. Жыйындын максаты кыргыз тилин үйрөнүүнү жеңилдетүү жана аны санариптик чөйрөдө жайылтуу болду.